Эпидемиологиялык кырдаалдан улам Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтү 10 майга чейин узартылат. Мындай чечим 28 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков өткөргөн Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында кабыл алынды. Калган аймактарда өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Жыйында президент өкмөт бардык мамлекеттик органдар, Коопсуздук кеңеши сунуш кылган тийиштүү антикризистик иш-чараларды улантышы зарыл. Планга өзгөртүү киргизгенде комендатуралардын, жергиликтүү бийликтин бизнеске жеңилдик берүүгө тиешелүү сунуштарын, ой-пикирлерин эске алуу керек деп баса белгиледи. Өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондоруна жана Жалал Абад областынын Сузак районунда 25 марттан 15 апрелге чейин киргизилип, кийин 30 апрелге чейин узартылган. Нарын областынын Нарын шаары жана Атбашы районунун аймагына 15 апрелден 30 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген болчу. Айрым ишканалар жанданып, блокпосттор кыскартылат. Жаңы чечим. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңештин жыйынында өзгөчө абалдын шартында кайсы тармактар иштеп, кайсы иш-чараларга тыюу салынаарын айтты. Маданий массалык иш-чараларды, той аштарды өткөрүүгө тыюу салуу күчүндө калат. Жогорку окуу жайлар, мектептер аралыктан окутууну улантышат. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда кирип чыгууга тыюу салынып, санитардык карантиндик блокпосттор өзүнүн ишин улантат, деди Жээнбеков. Президент ишин баштай турган ишканалардын жетекчилерине өзгөчө жоопкерчилик тагылаарын айтты. Ишин кайрадан баштай турган экономиканын объектилеринде санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту сактоо абдан маанилүү. Бул багытта жергиликтүү бийлик, саламаттыкты сактоо министрлиги, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция менен өз ара тыгыз иш алып барышы зарыл. Ишканалардын жетекчилерине өзгөчө жоопкерчилик тагылат, деди Жээнбеков. Номер 1 тергөө абагынан Петровка айылындагы номер 8 жалпы режимдеги колонияга которулган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков карантинге алынды. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. ЖМК жетекчилиги адвокат Замир Жошевди элге жаңылыш маалымат берүүдөн оолак болууга чакырып, ал жактагы адамдардын алабалы тууралуу да айта кеткен. Маалыматка караганда, абакка башка жактан келген соттолуучулар сөзсүз түрдө 14 күндүк карантинде болушат. Алар өзүнчө бөлмө берилип, медицина кызматкерлери, психологдор менен мекеменин башка кызматкерлери көз салып турат. Сапар Исаков жана башка соттолгондор колония башчысына анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу үчүн арыз менен кайрыла алышат. Бирок бүгүнкүгө чейин жаңы соттолуп келгендер, анын ичинде Исаков да коопсуздугун камсыз кылуу боюнча эч кандай өтүнүч келтирген эмес. ЖМК кызматкерлери менен жеке сүйлөшүү учурунда Сапар Исаков адвокаты Замир Жошов менен жолугушууну жана сүйлөшүүнү каалабагандыгын билдирди. Мындан улам жактоочуну коомчулукту адаштырган маалымат берүүдөн оолак болууга чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Трамп Ким Чен Ын тууралуу жакшы кабардар экенин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп 27 апрелде брифингде Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын тууралуу суроого жооп берди. Анда Ким Чен Ындын азыркы абалын жакшы билерин, бирок аны эч кимге айтпай турганын билдирди. Трамп: "Мен силерге так айта албайм. Мен ал эмне болуп жатканын жакшы билем, бирок аны айта албайм. Мен ага баардык жакшылыктарды каалайм. Ким Чен Ын менен жакшы мамиледемин. Эгер мен президент болбогонумда силер согуш абалында болмоксуңар. Мен ал жакшы болуп кетет деп үмүттөнөм. Мен анын абалы кандай экенин билем. Көрөбүз. Балким силер жакында билерсиңер" деп туюк сүйлөдү. Ким Чен Ындын ден соолугу начарлап кеткени тууралуу сөздөр 15 апрелде ал чоң атасынын туулган күнүнө арналган иш-чарага катышпай калгандан кийин ого бетер күчөгөн. Бул күн өлкөдөгү эң маанилүү майрамдардын бири болуп саналат. Ал коомчулукка дээрлик 1 айдан бери көрүнө элек. Ушундан улам Ким Чен Ын каза болгону, жүрөгүнө операция жасалгандан кийин комага түшүп калганы тууралуу сөздөр жүргөн. Жакында эле кимдикине окшош поезд өлкөнүн курорттук аймактарынын биринде токтоп турганын чагылдырган жандоочтон алынган сүрөттөр жарыяланган. Түштүк Кореянын расмий адамдары ар кандай эмиштерден алыс болууга чакырып келишет. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлери буга чейин 3 ирет жолуккан. Акыры Сингапурдагы жолугушуу мөөнөтүнөн мурда жыйынтыкталган. Бул жолугушуунун максатына жетпегени менен түшүндүрүлгөн.
Балбак Түлөбаев эл азыр эт сурай баштады. Өзгөчө абал киргенден тарта ушул кезге чейин Борбор калаада 74 000 үй бүлөгө азык-түлүк жардамын алды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев брифинг учурунда билдирди. Мындай жардам мамлекет жана жергиликтүү ишкерлер, эл аралык уюмдар тарабынан көрсөтүлүүдө. Материалдык жардам алгандар булардан башка барбы, качан эт алып келесиңер деген суроолорду бере баштады. Демек буга чейинки биз тараткан жардамдар жеткен. Биз эт тараткан жокпуз, балким жеке тараптар берип жаткандыр, деди Түлөбаев. Ошондой эле ал гуманитардык жардам муниципалдык аймактын башчыларынын жакындарына гана берилип жатат деген маалымат чындыкка коошпой турганын эскертти. Түлөбаев алардын мынча көп тууган, таанышы болушу мүмкүн эместигин айтат. Өзбекстандын түштүк-чыгышындагы Бухара областында дээрлик 4 саатка созулган катуу шамалдын кесепетинен бактарактар кыйрап 140 000ден ашык түтүн жарыксыз, газсыз калды. Табигый кырсыктын айынан бир адам мерт болуп, бери дегенде 30дай киши жаракат алды. Мамлекеттик метеорологиялык борбор шамалдын ылдамдыгы саатына 90 чакырымга жеткенин билдирди. Чукул Кырдаалдар министрлиги табигый кырсык Наваи, Самарканд жана Кашкадария областтарына да кесепетин тийгизгенин маалымдады. Чыгашаны эсептешүүчү мамлекеттик комиссия түзүлдү. Катуу шамал Түркмөнстандын Түркмөнават шаарында да болду. Азаттыктын Түркмөн кызматы анда көп кабаттуу үйлөрдүн шыйпырларын шамал учуруп кеткенин, бак-дарактар кыйраганын кабарлады. Окумуштуулар Кыргызстанда коронавирустун мизи кайтаар учурду айтышты. Сингапурдагы технология жана дизайн университетинин окумуштуулары коронавирустун ар кайсы өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда жайылышы качан токтой турганын болжол менен айтышты. Алардын изилдөөсүн билим берүү мекемесинин сайты жарыялады. Адистердин эсептөөлөрү боюнча Кыргызстанда оорунун жогорку чеги 11 апрелде эле өтүп кеткен. Ал эми 11 майда 97%, 15 майда 99%га кыскартышы ыктымал. 18 июнга чукул толугу менен токтошу күтүлүп жатканы айтылат. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде Өзбекстанда пандемия 20 майга, Казакстанда 20 августка барып жоголот. 131 мамлекеттеги маалыматтарды изилдөө учурунда адистер математикалык SPF моделди колдонушкан. Бирок алар мындай божомолдорго 100% ишенип, ашыкча оптимист болуп кетпеш керектигин эскертишти. Эске салсак, бүгүнкү күндө Кыргызстанда илдетке кабылгандардын саны 708ге жетип, анын жарымынан көбү 416 сайыкты. Тилекке каршы вирус 8 кишинин өмүрүн алды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Түркмөнстан коронавирус менен жабыркаган жарандарын жашырууда. Түркмөнстанда өткөн мамлекеттик эмес уюмдардын жана бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусу учурунда Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна так туура маалымат алууга тоскоолдуктар болуп жаткандыгы тууралуу сөз болгон. Бирок бийлик өкүлдөрү бул сөздү четке каккан. Кийинки күнү Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери Түркмөнстанга келери белгилүү болгон. Бул маалыматтан кийин аталган өлкөнүн Тышкы иштер министрлиги жана Ички иштер министрлиги, ошондой эле башка органдар шашылыш жолугушуу өткөрүшкөнүн өздүк булактар Түркмөнстан хроникасына кабарлашкан. Анда карантиндик аймактарда жаткан адамдарды үй карантинине жиберип, алардын санын кыскартуу боюнча маселе каралган. Ошондой эле коронавирус аныкталган жана анын белгилери бар адамдарды аскер объектилеринин аймагына которуу тууралуу маселе каралган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери андай аймактарга мыйзам боюнча кире албайт. Ал эми оорудан айыгып чыккан адамдардын оору тарыхына өзгөртүүлөрү кирип, коронавирус өлкөдө катталганын максималдуу түрдө жашыруу тапшырмасы берилген. Биримдик партиясы эл берген 100 тонна картошканы энчилеп алып, өз атынан таратып жатабы? Ысык-Көл облусунун эли гуманитардык жардам катарында Бишкек шаарына жөнөткөн 100 тонна картошканы Биримдик партиясы өз атынан таратып жатат деген маалыматты картошка тараткан айдоочулардын бири билдиргенин Беспредел KG Facebook'тагы социалдык баракчасына жарыялады. Анда Бишкектин 4 районуна 25 тонна картошка таратылып, социалдык мекемелерге жеткирилгени жазылган. Ар бир айдоочуга Биримдик партиясынын логотипин берип, аны машинанын алдыңкы терезесине чаптоону буйрушту. Гуманитардык жардам алуучу ар бир адамга картошка Биримдик партиясынан келип жатат деп айтууну суранышты. Портер айдоочуларды Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Алмаз Уланович көзөмөлдөдү деп жазылат маалыматта. Биримдик партиясынын лидери Марат Аманкуловго байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми аталган партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири депутат Айнур Алтыбаева бул маалыматтан кабары жок экенин айтып, социалдык тармактарда тарап жаткан билдирүүлөр чындыкка дал келбей турганын кошумчалады.
Тажикстанда коронавирус жок деген менен өпкө ооруларынан бир нече киши каза болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттери кийинки аптада Тажикстан жана Түркмөнстанга келет. Бул тууралуу ТАСС агенттиги кабарлады. Ушул тапта Тажикстан Джонс Хопкинс университетинин картасына ылайык коронавирус илдети катталбаган өлкөлөрдүн тизмесинде турат. Бирок акыркы жумаларда пневмония жана кургак учуктун бир нече киши өлүп, маркумдардын сөөгү хлорго чыланган кепин менен көмүлүп, үй бүлө мүчөлөрү карантинге алынууда. Бул Тажикстанда вирус болушу ыктымал деген кооптонуулар да жаратууда. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Тажикстанда COVID-19 вирусу катталбаганын тастыктаган. Уюмдун Тажикстандагы туруктуу өкүлү Галина Перфилеева Коммерсант басылмасына маек берип, илдетти жугузгандар таптакыр жок деп айтууга болбой турганын билдирди. COVID-19 белгилери айрым учурда билинбейт. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Тажикстанда жапырт түрдө лабораториялык иликтөөлөрдү өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бир гана лаборатория бөлүнгөн. Анын кызматкерлери атайын окуудан өтүштү жана биз аларга жардам берүүгө аракет жасайбыз деген ал. Галина Перфилеева анализдердин бир бөлүгү кайрадан текшерилиши керек экенин, бирок авиа байланыш токтогондуктан бул өтө оор болуп жатканын белгиледи.